Учурда дээрлик өлкөнүн бардык билим берүү мекемелеринде эне тилди даңазалоо жана өлкө аймагында жашап жаткан башка улуттун өкүлдөрүнө жайылтуу багытында алгылыктуу иштер алып барылууда. 21 февраль эл аралык эне тил майрамын утурлай Талас мамлекеттик университетинде окутуучулар жана студенттер тарабынан даярдалган эне тилди даңазалаган иш-чара өткөрүлдү. Анда көп улуттуу биримдиктин алкагында улуттук кийимдер, көркөм окуулар жана макал лакаптар көрүүчүлөрдүн назарына тартууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсановдун жарлыгына ылайык бир айлык жарыяланган. Ушул бир айлыктын алкагында биздин университетте атайын иш план иштелип чыгып, ошол иш планынын негизинде биздин бүт структуралык бөлүмдөрдө иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бүгүн биз жыйынтыктоочу иш-чара катарында тил тагдыры, эл тагдыры деген кечени өткөрүп атабыз. Албетте буга чейин биздин структуралык бөлүмдөрдө группаларда кураторлук сааттар өткөрүлсө, ал эми структуралык бөлүмдөрдө атайын ар бир факультеттин өзүнчө жыйынтыктоочу иш-чарасы өткөрүлүп атат. Китепканачылардын атайын кереги кеңештери, тегерек стөлдөрү өткөрүлдү. 21 февраль эл аралык тил күнү Кыргызстанда 2000 жылдан бери маданият түрдүүлүгүнө жана көп түрдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында белгиленип келет. Эл аралык эне тил майрамы балдар бакчадан тарта, мектеп, жогорку окуу жайларында өткөрүлүүдө. Ага кыргыз жарандары гана катышпастан башка улуттун өкүлдөрү дагы өз салымын кошууда. Кыргыз тили азыркы учурда биз өнүгүүсүн, өсүшүн каалайбыз. Жана дагы мындан ары дагы өркүндөп өсүшү үчүн биз көптөгөн салымдарды да кошуп атабыз. Эмне кылып кошуп атабыз? Кыргызча ыралар айтылып атат, кыргызча көркөм окулуп атат. Кыргыз тилинин кандай улуулугу, даңазалуулугу бул жерде даңкталып, баркталып атат да. Биз ошол максатта бул концерттик программаны уюштурдук. Аталган самаалыкты уюштуруу Талас мамлекеттик университетинде жыл сайын салтка айланган. Эне тилди өнүктүрүүгө багытталган кошумча иш-чаралар окутуучулар жана студенттер менен биргеликте уюштурулуп, натыйжалуу болуп жаткандыгы белгиленди. Бул иш-чарага биздин окуу жайдын студенттери, окутуучулары жана башка факультеттер, ошондой эле лицейдин дагы окуучулары бар. Ошолор жалпы жапа-тырмак бардыгыбыз ушул иш-чарага катыштык. Биз окуу жайыбыздагы ар бир студент, кызматкер бардыгысы ошо эне тилине болгон сүйүүсү жөнүндө ушундай иш-чаралар өтүлүп турат да. Ар бир элибизди эне тил күнү менен куттуктайбыз. Белгилей кетсек, тил биздин баалуу мурастарыбызды сактоонун жана өнүктүрүүнүн эң күчтүү куралы. Сеймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.